Айтматов жөнүндө Кыргызстандын эмес, жекеле Кыргыз элинин эмес, керек болсо Мурдакы Советтер Союзу, жалпы түрк дүйнөсү бүтүндөй сыймыктанган, дүйнө сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун быйыл 90 жылдыгы болуп атат. Мен дагы силерден кичинекей мектепте окуп жүргөндөн баштап китепти жакшы көргөнүм үчүн мен Айтматовдун китептерин баарын окуп чыккам. Калтырган эмесмин. Жамиладан баштаган биринчи. Жамиланы окуп атканда мен дагы Сейитке кошулуп алып шолоктоп ыйлагам. Кийин өзгөчө катуу калтырган чыгармасынын бири баягы кылымдан акча созулган бир күн деп биринчи чыкканда жарыяланган. Орусча Буранный полустанок деп айтылып жүрөт. Ал китебин окуганда да бир эмес бир канча жолу ыйлагам. Ушундай нерселердин баары тең мындай мен да жан дүйнөм аркылуу өтүп, анан Айтматов канчалык адамдын тагдырын ушунчалык таамай таккан эмес, ушунчалык күчтүү сүрөттөп бере турганынын күбөсү болгом. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип, ушул катты жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акпаратты диктеп отурган кезим. Акырты менин кылган ишимди туура деп табаарсың. Ильястан да коет да, мен ошондо аткар бербейм. Зымырап биздин күндөр өтөр өтмөк, келемин өмүр бою сени көрсөм, турмушта жалгыз учкан акул, баратын баты биздей памир көзөй, өмүрдө жалгыз учкан акул, баратын баты биздей памир көзөй. Кимдер кайсы тилдин окуңар келсе, мына ушул эки тилге де китептерди алып келдик. Тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кимге тапшырабыз? Курсантка. Экинчи. Кел. Мен биздин фракция бар билесиңер, социал-демократтар фракциясы, ошонун жетекчиси Иса Сеченовичке тапшырам.